Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Тобокелдик туурасында хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан bir hadis. Жана көчөнү бизге bir билдирүү келди. Ошо TikTok'тон турмушка чыга турган эже бар экен. 45 жашта экен. Ал жөнүндө дагы айтабыз. Биринчи хадис окугулу. Умар бин Хаттаб разияллаху анху баяндайт, Алла Тааланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтканын уктум. Эгерде Алла Таалага татыктуу тобокел кылгандарда ал силерге эртең менен уясынын ачкарын учуп чыгып, кечинде ток кайтып келген канаттууларга рызкы бергендей рызкы бермек. Алла Таалага тобокел кылганды унутпайлы, ал үчүн көбүрөөк зикир кылыш керек деп ойлойм. Катталуучуларыбызга чоң рахмат. Бизге ишеним көргөзүп билдирүү келди. Bir 45 жаштагы эже бар экен. Өзү менен 10 жашка чейин улуу эркектер менен таанышам дейт да. Өзү ноокаттан болот экен. 22 жаштагы кызым бар дейт. Ал өзүн өзү багып, ал Москвада дейт да. Мындай уял чагыра эже экен. Анан бирок уялуу бул имандан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, уялуу имандан. Эгерде уятың жок болсо, анда каалаган ишти кыла бер деген дагы Алланын элчисинин сөзү бар да. Ошон үчүн жакшы ниетте болуш керек экен. Уялуу жакшы нерсе экен да. 45 жаштамын дейт да. Намаз окуган адамдар болсо дейт да, эркектер болсо карай жүрчү дейт. Өзүм айтышым уят экен дейт. 5 маал намаз окуйм. Тазалык деп ден соолук үчүн жакшы деп билем дейт. Өзүмдөн улуу 10 жаштан тегерегинде эркектер менен таанышам дейт. Арак ичкен жакпайт, ичпеш керек дейт да. Балдардан эгер мындай балдары болсо мейли дейт, бирок бөлөк өзүнчө жашасын дейт да, өзүнчө квартирада. Ошондой болсо макулмун дейт. Анан Ош шаарында, анан Оштун тегерегинде Ошко жакын болсо, анда макул болот экен. Себеби ата-энесин карап турганга дагы, барып келип турганга дагы кызмат керек экен да, туугандар. 47 жаштан 55 жашка чейинкилер болсо таанышам дейт. Ошондой байкелер болсо бизге комментарий калтырыңыздар. Азырынча ал эженин жөнүндө толук маалымат бербейбиз да. Ал эженин үйүнө өзүңүздөр барып таанышыш керек.